Надырбек ата, кут болсун. Бул терпение приносит победу. Бая жеңиш сабырдан деген китебиңиз орус тилинде чыгыптыр. Бул абдан кубанычтуу. Орус тили кантсе дагы эл аралык тил. Ошону менен бүт дүйнөгө таркайт деп ишенем. Мен кыргызчасын окуганмын. Абдан тарбиялык мааниге бай. Кийинки муун өрнөк ала турган, тарыхты биле турган. Сиздин өмүр баяныңыз аркылуу бир бүтүндөй бир эки доор да. Эстер убагы, эстерден кийинки доор. Кантип ХБКда иштедиңиз эле, кантип Кара Балта килем фабрикасын көтөрдүңүз эле, кантип народный контрольдо иштегенсиз туурабы, жаштыгыңыз керек болсо Өзбекстанда жүргөндөгү сүйүүңүздөн бери жазыпсыз. Кантип чоң апабызды таптыңыз эле, кантип бел куда болгон ата-энелериңиз. Андан кийин эгемендүүлүк заманындагы чыгармачылыктарыңыз баардыгы кириптир. Бирок ушул аркылуу көп бой жакшы сөздөр жазгансыз. Жазуучулар союзу бар. Жаштар союзу бар. Анан эмне деп коет эле жанагы ат чуркабай бак чуркайт деген тема менен башталат экен. Котурмодагы ким которду буну? Тиги ким эле? Тилектеш. Ишемкуловбу? Тилектеш ата котордубу? Бул Тилектеш атанын орусча аябай жакшы экен да? Жок, абдан кыйын билет экен. Баары эле ошого котортот негизгиси. Тилектеш ата мурда Жогорку Кеңеш депутаты да. Бул киши мен билем, абдан чечен, сөзмөр. Бул ошодо орусчада аябай тандалган сөздөр менен которуптур да. Мындайча айтканда, окуп көрөсүң го. Негизи кыргыз адабиятын, кыргыз китептерин орус тилинде көп которуш керек да. Мен ишенем, эгерде жакшы которсок, дүйнөгө таанымал акын жазуучуларыбыз көп эле чыгат. Болгону өзүңүз айткандай азыр кыргыз тили кантсе дагы чаканыраак тил болот атпайбызбы, келечекте чоң тил болот турбуз. Куттуктайм ата. Ийгилик болсун. Рахмат, белекке берейин деп атайын чакырыпсыз. Ошол өзүңдөй азаматтарга бербесек, өзүң дагы жазуучулук ишти жакшы эле аткарып атасың, али жашсың. Бул адамдын жүрөгүндөгү башындагы ойлор бир күнү түйүлүп отуруп, анан кийин анан тээп чыгат. Ошол күндөргө да жетсең, Кудай кааласа бизге окшоп эл акыны болуп, ушундай көптөгөн китептер чыгарууга Кудай насип этсин. Ал куракка да келесиң буюрса. Азыр мамлекеттин жумушуна аткарып атасың, ийгиликтериң мол болсун, ден соолугуң бекем болсун. Биз сени менен сыймыктанып жүрө берелик, балам. Болду ушул. Рахмат ата, чоң рахмат.